Убактылуу өкмөт мүчөлөрүн камаганга Ташиевдин шайы жетпей калдыбы. Бийлик 2010-жылдагы июнь коогалаңын эстеп, Ош, Жалал-Абад аймактарынан упай алууну ойлогонбу. Айтор убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө кылмыш иштерин козгогон. Бул үмүттөн пиар компания катуу башталып барып, аягы сууга от чачкандай дымып калды. Көрсө Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исаков, Темир Сариев, Иса Өмүркулов, Абдыганы Эркебаев, Эмилбек Каптагаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Алмазбек Атамбаев жана башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн табуу жетиштүү. Бийликке каршылык көрсөтөрү жашыруун эмес тура. Башында карт бөрү саясатчыларды коркутууга киришкен, УКМК тизгинди секин тартып билдирүү жасабай, билмексен маанайына өткөнү кандай? Же чек арадагы согуш кандуу окуялар сестентип койдубу? Мындан ары кандай кадамдар шилтенет? Эми эски жараны тырмоо менен ички согушту башташса, июнь коогалагын көтөрсө аягында эмне болот? Ичибизден ырк кетсе жакшы эмес, капсалаң. Кыскасы, убактылуу өкмөт мүчөлөрүн камаганга Камчыбек Ташиевдин шайы жетпей калды. Булак Арыбак Кийчи. УКМК Мелис Асбеков урток мука алынды деген маалыматты төгүндөдү. Активист Мелис Асбеков УКМКнын тергөө камак жайында урток мука алынгандыгы жана тергөө абагынын кызматкерлери кыйноого алынып жаткандыгы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына жана социалдык тармактарда жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирет Кыргыз Республикасынын УКМКнын маалымат кызматы. Аталган бул маалыматка текшерүү жүргүзүлүп, Асбеков жаракат алгандыгы боюнча көрсөтүлгөн сүрөттөр 2021-жылдын март айынын башында тартылгандыгы аныкталды. Асбековдун өзүнүн айтымында ал 2021-жылы 4-мартында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна барганда денесинен жаракат алгандыгын айткан. Ал денеге залал келтирүүнүн келип чыгуу себебин билдирүүдөн баш тарткан жана Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө камак жайынын кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экендигин айткан. Буга 2021-жылдын 11-мартындагы түзүлгөн акт күбө болуп турат. Кыргыз Республикасынын УКМК Мелис Асбековдун бул аракеттердин коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруу аракети катары экендигин баалайт. Кыргыз Республикасы УКМК атайлап жалган маалыматтарды таратуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгын эскертип кетет. Белгилей кетсек, активисттер Мелис Асбеков жана Улан Жураев январь айынын башында Кыргыз темир жолу УКМК мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 АКШ долларын талап кылган деген шек менен кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, Мелис Асбеков жана ОЖ аттуу жаран кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын органдары тарабынан текшерүү болушу мүмкүн деген жүйө жана ишкананын жетекчилигине каршы митингдерди уюштуруу коркунучу менен аталган ишкананын жетекчилигинен $250,000 Америка Кошмо Штатынын доллары өлчөмүндө акча каражаттары талап кылынат. Эске сала кетсек, 26 январда сот Улан Жураевди үй камагына чыгарган. Маалым болгондой, ал башкы прокуратура менен кызматташууга макул болгон. Мелис Асбеков болсо тергөө иши аяктаганга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Булак Назар Ньюс. Эмилбек Каптагаев Кумтөр кени боюнча Акылбек Жапаровдун алдыга чыга калганы жарашпай калды. Мындай пикирди саясатчы Эмилбек Каптагаев социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Кумтөр кени боюнча Акылбек Жапаровдун алдыга чыга калганы жарашпай калды. Буга чейин алтын кенинин тегерегинде чалынып келген аталага тиешеси бар болгондон кийин кетенчиктеп тура турса болмок. Анын үстүнө бул жерде кой жеген бөрү коңулда, кокуй бөрү куугунда дегендей кылуу аракети дагы байкалып турат. Жакшы эмес бул деп жазган Каптагаев. Булак Назар Ньюс. Максат Ажы Токтомушев кайрадан муфтийликке шайланабы. Өткөн айда муфтийликке талапкер болгондордун саны 8ге жетип, ортодон чыр-чатактар чыга баштаганда шайлоону жылдырган. Азырда бул жаатта интрига, көмүскө оюндар катуу жүрүп, ич ара чыңалуулар байкалууда. Бизге жеткен маалыматка караганда, муфтиятка тартипти орнотуу үчүн кайрадан Максат Ажы Токтомушевди шайлоо аракети көрүлөрү бул жагы жогорку жактан чечилип калган айтылууда. Негизи Максат Ажы бардык тараптар менен сүйлөшүүгө баралары, болбосо күч колдонуудан да кайтпай турганы распы. Сыягы өз чөйрөсүн коркутуп, кайрадан май талкандуу ордуна келери болжолдонууда. Муфтияттагы каржылык жаңжал, козголгон кылмыш иштер жабылабы? Түккө арзыбай. Булак Назар Ньюс. Курманбек Бакиев Баткенде жабыр тарткан тургундарга жардам көрсөттү. Бул туурасында Facebook колдонуучусу Шамурза Бөрүкулов билдирди. Курманбек Салиевич Бакиев кече 13-май Рамазан айынын улуу айт күнү Баткенде каргашалуу окуяда жабыр тарткан, үйү күйүп кеткен жарандарга, каза болгон үй бүлөлөргө, Мадина кызыбыздын ата-энесине, жарадар болгондорго салам дубасын түз жеткирип, ар бир үй бүлөгө жардам колун сунду. Аза кайгыларын тең бөлүшүп,
89 үй бүлөгө 4.440.000 сом накталай акча каражатын Кудайдын ыраазычылыгы үчүн түз жеткиртип, жабыркагандардын өз колдоруна тапшыртып берди. Урматтуу Курманбек Асалиевич, өзүңүз сыртта болсоңуз да, көзүңүз Кыргызстанда болуп, карапайым элиңиздин кайгысын тең бөлүшүп, жараткандын улуу айып майрамы күнү ар бир үй бүлөгө жылуулук маанай тартууладыңыз. Рахмат сизге жалпы кыргыз элинин атынан деп билдирүү калтырган. Булак медиа центр. Сенин партияң Кыргыздын тагдырына чычкан партия. Эгерде сен билбесең. Медералиев, азыркы кумтөр боюнча процесс Кыргызстандын эгемен тарыхында тарыхый процесс болот. Сотторду актагандан да, жактагандан да алысмын. Эл өзү билет кимдин ким экенин. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, кумтөр боюнча Октябрь райондук соттун чечими бул тарыхый чечим. Жай баракат турмушта мындайды 70 уктасаң да түшүнө кирбейт эле. Баары билет, баары түшүнөт. Кумтөр эл аралык деңгээлдеги коррупциялык мафиянын уясы экенин. Бул талашсыз нерсе. Эгерде элдин үлүшү элге өтсө, эгерде элдин байлыгы элге кызмат кылса, бул Кыргыз Республикасынын эгемен тарыхында 5 маанилүү окуя болгон болсо, ошонун бири болот. Албетте, тиреш каттуу болот, татаал соттук процесстер болот. Кызыктын баары али алдыда. Албетте, оңой эле берип койбойт. Ошондуктан президентибиздин саясатын колдоп турушубуз керек, бирдиктүү болушубуз керек. Эми балдарыбыздын келечеги үчүн биргели туугандар. Көрдүңөрбү, эмнеге кумтөрдө алтын жок деген? Себеби бул көпөстөр баары жокко даяр. Коопсуздугу үчүн ошентип койду да. Эми биз колдошубуз керек. Башка биздин колдон эч нерсе келбейт. Эл чындыкты билсин. Алиев менен Опунбаевдин кылмышына соки аралашканы үчүн бөгөт коюлду. 5-6 октябрдагы төңкөрүштө күч органдары элге карай ок атканы натыйжада жүздөгөн жарандар болушуп, Үмүтбектин өлүмү менен коштолгон. Андагы ички иштер министринин башчысы Кашкар Жумшалиев, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги ушул күнгө дейин каралбай сайрандап жүрүшкөнү таң калтырууда. Бийлик кайдыгер кароодо атайын билими бар юристтер эмес, карапайым эл да булардын кылмыш жоопкерчилигине тартуулуусун эчен ирет айтышты. Эмне үчүн эки эргул издөөгө алынбай жыргап жүрүшөт? Ынанымдуу божомолго келсек, эгерде Жумшалиев менен Опунбаев камалса, Сооронбай Жээнбековго көрсөтмө беришери, андан ары бир топ лөктөрү камалып кетишери ыраспы? Дал ушундай көрүнүш иш жүзүнө ашып кетпөө үчүн сакталып калыштыбы? Кызык. Айыптуулар ачыкталса эмнеге аяш керек? Октябрь төңкөрүшүндөгү жабырланган көпчүлүктүн укугу жерге тепселенген боюнча кала береби? Бийлик төбөлдөрү ойлонбосо, эртең чыканактарын тиштеп калышпайбы? Кулак кагыш. Булак Арба Кейжи. Акылбек Жапаровду тепкилегендер чыгып жатат. Эскисин чукуп, азыр эскини чукуй турган убакыт эмес. Азыр бирибизди бирибиз таяп, эң сонуу ныгы келип турганда, кумтөрдү доого жыгып жаратылышыбызды кылган кыянаттыгы үчүн эсеп чот алышыбыз керек. Кытайдан тезирээк кутулушубуз керек. Мекенибизди сактап калышыбыз керек. Кезинде аң сезимибизди ар кайсы уюмдар кол салып отуруп укту. Кыргыз адабияты менен маданияты тебеленди да калды деген агайды ээрчип да жүрдүм. Жок дегенде адабиятыбыз баш көтөрсүнчү деп Олжобай Шакир агайга жылдап кошуматчы болгонду да кандай кошуматчысы элем. Сөз да тийгизчү эмесмин агайга. Чырылдап чыйпылыктап агай адабиятты Рухеш сайттын баштаган ишин таштап салбас экен. Жеңилин жерден, оорун колдон алууга бар күчүмдү аябай жумшадым. Эмгегимди, кылганымды агай менен Кудай билет. Кылган иштеримди көтөрүү чаап айтып турбасам, көп ойлойт экен акчанын кулу деп. Мен кошоматты акча алып кылбайм, тескерисинче берип кылам. Жөлөп, таяп, сүйөп кошомат кылам. Экономикабыз кыйрап, коррупцияга батып, жакырчылыктын жетер жерине жетип кеткен элге адабият деле кереги жок экен. Кайсы уюм, кайсы өлкө садака таштап койсо, ошолордун маданияты менен адабиятын көтөрүп, өзүнүкүн тебелеп таштайт экен. Айлам куруп, үмүт өчүп, мына эми Кытайга жем болобуз деп турганда, Садыр Жапаров чыкты. Өлкөнү мен саздан сууруп чыгам деп бекем сөз берип, бир башкача ишенимге Кытай уюган салмактуу сөздөрдү уктум. Ишендим, жалтаңдабай тике карап берген сөздөрүнө ишендим. Шап чабышты мактап, жактап, уктабай жаздым. Оокатымды таштап салып аңдыганым Жапаров болду. Ал тургай ишимди 2 айга жаап салып, үйдөн чыкпай өз алдымча иштедим. Колдойлу эле деп эл чакырып үгүттөдүм. Декабрь шайлоо үгүт иштери башталганда мекенчилерди издеп барып, штабты таап алып, өзүм жармашып колдодум, коргодум. Кандай иш чарасы болбосун жүгүрүп жүрдүм. Тескерилердин тепкисинде болдум. Тил уктум, сөз уктум, кайылмын. Эми мына Акылбек Жапаров турат. Бул инсан дагы азыр колдоого муктаж. Биздин коргообуз, колдообуз менен ураныбыз азыр ушул кишиге абадай керек. Болбосо тытып кетишет, сындырып салышат. Баштаган ишин аягына чыгара албай калат.
азыр биз бул кишиге чаң жугузбай, эскисин чукуп кызартпай алгылап колдошубуз керек. Бул киши чынында кыйын экономист болгону, билимин мекенге эмес көпөстөргө жумшап келген. Мен мекеним деген кыргызым деген, Кыргызстанды өнүктүрөм, өстүрөм дегендердин кошоматчысымын. Куру сөз, куру кыйкырык популист эмес, чындап күйгөндөрдүн сөзү менен иши башкача болот. Аны жүрөк, ички туюм дароо сезет. Акылбек Жапаров азыр чындап киришип турат. Эч арам ою жок, жаш баладай баарын ачыктап айтып, ошончо көмүскө мафиялык ишке өзү да таң калып, шок болуп отурат. Колдойлу, жамандабайлы, сыйлайлы, дем берели дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Матраимовдон үмүт кылган Каптагаев көлдүн 9-чу акеси болобу. Бир топ жыл мурун ойчул Ташкул Керексизовду Ысык көлдүн ар бир айыл өкмөтүнөн колдошуп, өкүлдөр келишип, Өрүктүдөн 8-чи аке катары шайлашкан. Каз катар боз үйлөр тигилип, таман чыкма жылкылар союлуп, улуттук оюндардын коштоосунда миңдеген эл шан салтанат көтөрүшкөнү эсибизде. Натыйжада көпчүлүк татыктуу тандоо жасашкан. Аке деген наамды Ташкул Керексизов өзгөчө из калтырган үчүн алганын билебиз. Эмне үчүн 9-чу аке болуп Эмилбек Каптагаев шайланышы мүмкүн? Мындай кадыр-баркка жетүү элге жасаган эмгегинин акыбети, аброюнан келип чыгат эмеспи? Жакында драматург Бексултан Жакиев өттү. Андан соң кыргыздын чыганы Ташкул Керексизов мезгилсиз дүйнө салды. Экөө тең ковид кеселинен кетишти. Дал ушундай улуу инсандарды узатуу аземинде Эмилбек Саламатович татыктуу эскерүү жасап, доклад окуганына күбө болдук. Орундуу кеби акыл чөйчөгүнүн тереңдиги менен коомчулукка жакканы байкалды. Мындан сырткары Раймбек Матраимовду жамандай бербей, мамлекеттик кызмат берип, эл үчүн иштетүүнү Каптагаев жазып чыкты. Коңгуроо катары какты да, бузуклардын бурмолосун татыктуу түрдө таканчык берди. Аныгында Райым мырзанын Токпейил деген кризис менеджер катары кыйын шартта жол табарын байкаптыр. Баракелде. Негизи эле Эмилбек Каптагаев соңку жылдары саясий кырдаалга, экономикага дээрлик коомдук турмушка таасын баа берип, Кыргыздын нарктуу аксакалдык жолун улап, кара кылды как жаргандай вазыпасын аркалап келатат. Дымактуу ыргагы менен Ысык көлдүн 9-чу акеси катары көтөрүлсө жарашпайбы? Ар тараптуу акылмандыгы, карапайым элге жакындыгы менен аброю артса, салтка айланган бийик орду аныкталат да, туурабы? Булак Арба Кейчи. Дүйшөмбүдө Алматыдан Ысык көлгө күн сайын уча турган авиакаттам ачылат. Жаңычылган авиакаттамдар санитардык эпидемиологиялык талаптарды дыккат сактоо менен жүргүзүлөрү айтылды. Казакстан Ысык көлгө жаңы авиакаттам ача турган Спутник Казакстан агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык 15 майдан тарта Алматы Тамчы Алматы багыты ишке киргизилип, жумасына 7 жолу, башкача айтканда күн сайын бирден учак каттап турат. Коңшу өлкөнүн Өзбекстан, Черногория, Нидерландия менен дагы жаңы каттамдарды ачып, андан сырткары Бириккен Араб Эмираты багытын мурдагыдан активдештире турганы кабарланды. Авиакаттамдар санитардык эпидемиологиялык талаптарды дыккат сактоо менен жүргүзүлөрүн баса белгилешкен. Булак Спутник Кейчи.